Кандайсыңар угармандар? Менин атым Адилет. Мен силерге өзүмдүн кантип Иса Машаякка ишенип калганым жөнүндө айтып берейин дедим. Негизи өзүм Ысык көлдөн төрөлгөм. Бала кезимде эле ошо үйгө ишенген туугандарыбыз Иса Машаяктын киносун көрсөтүп алып келишти. Ал кинону көрүп, анча деле маани берген жокмун, бирок алардын мен маани берген нерсем бул бизге болгон мамилеси болду. Негизи атам ал учурда ооручу эле, коляскада болчу, анан коляскасын да берип көптөгөн жакшы иштерин кылып кетишти. Кийинчерээк мени лагерге жаздырып коюшту. Лагерден мен эң биринчи жолу күнөө эмне экендигин угуп, ал жактан өзүмдүн күнөөкөр экенимди түшүндүм да. Ал жактан кичинекей эле бир ак баракка биздин жүрөгүбүздү эмне булгайт экендигин айтып беришти. Биздин жүрөгүбүз ушу ак баракка окшоп, ар бир кылган күнөө көрсө биздин жүрөгүбүздү булгайт экен дегенде, мен ушуна кантип күнөөдөн кечирим алсам болот дегенде бир гана чыгуу жолун Иса Машаякта экенин айтып беришти. Ушул чыгуу жолун ак баракты күнөөнү өчүргөн сыяктуу, жаңы ак барак сунуш кылган сыяктуу биздин жүрөгүбүздү да ушул бардык күнөөдөн тазалайт экендигин ушул жактагы бир эже айтып түшүндүрүп берди. Анан мен сыйынгым келди. Сыйынып, мен бардык күнөөлөрүмдү ушул жактан ачык айтып, анан тазаланганым эсимде. Кийинчерээк мен менен бир башка эже иштеп, ал мага өзүнүн сөздөрүн кат аркылуу жөнөтүп, ушинтип үйрөтүп жатты. Арадан убакыт өтүп, мен жыйынга барбагандыктан ортодон эмнегедир жакшы өс албадым. Лука жазган жакшы бар, Матай жазган жакшы бар. Ошо кат аркылуу окуп, тапшырмалар жөнөтүп жүрдүм, бирок жыйынга барбагандын айынан эмнегедир көбүнчөлүк дүйнөлүк досторума алаксый баштадым. Ошентип 16 жаштан 24 жашка чейинки убактым бул кудайсыз убакыт болду. Бирок Кудайын ушунчалык ырайымдуу экен. Иним ишенип калгандыктан иним мен үчүн көп сыйынып жүрдү. Жыйындагы бир туугандарга айтып жүрдү, сыйынып. Анан ишенген туугандарым да көп ушунчалык мындай иштери, жашоосу менен жарык көрсөтүп, анан эмнегедир качып жүрдүм мен. Көп нерсе мени дүйнөдөгү кармай турган нерселер көп болуп калды. Ошол нерселерден арыла албай жүрдүм. Ар кандай ойлор келди, тилекке каршы ушунчалык Кудай мени кечире алабы деген сыяктуу ойлор келип, өзүмө өзүм кол салганга чейин учурлар болду да. Анан бирок Кудай мени таштаган жок. Ал менен иштешип келди. Менен иштешкендиктен көп адамдарды жөнөттү. Көп адамдардын чакырыгы бүгүнкү күндү ойлансам ал Кудайдын чакырыгы экен. Арадан убакыт өтүп, бир күнү чечим чыгардым. Ушул акыркы Кудай мени ушул абалдар аркылуу токтотуп жатты. Бир күнү иним токтотуп, ыйлап, көз жаш төгүп, ал кучактап туруп, мен сени кайсы бир ден соолугуңдан ажырап калганда келишиңди каалабайм деген сөзү эмнегедир кулагыма зыңгырап жүрдү. Мен Кудайга келейин деп чечтим. Ушунда бир күн келди. Мен ушул учурда сүйлөшүп жүргөн кыз ал же мени танда, же Исаны танда деген айтканда, анда мен Исаны эле тандайм деп ушул жол менен кеттим. Ошол чечимди чыгарган соң ушунчалык өзүм бекемделдим. Анан дагы башка учурлар болду. Көптөгөн мурда кайсы бир мамлекеттик жумушка ушунчалык умтулчумун, ушул окуу жайды бүтүп, бирок кийин тилекке каршы кайсы бир абалдар аркылуу ушул окуум менен курмандык кылышым керек болгондо, ошол чын эле Исаны жолун тандаган үчүн өкүнгөн жокмун бүгүнкү күндө. Кудайдын сөзүн изилдөөгөнгө өзүмдү аракет кылдым. Жыйын жетекчибиз ушул сунуш кылып калды. Сен Кудайга кызмат кылам десең, анда Кудайдын сөзүн башкаларга айтып берсең, өзүң жакшы билсең жакшы деген кеңеш аркылуу, ушундай мүмкүнчүлүктөр аркылуу ушуну окуп калдым. Исага сыйынып жүрдүм, кайсыл жактан кызмат кылайын деп. Мен ээрчи дегенде каяка ээрчийин деп жүргөндө, ушу кайерле ушул абал шарт аркылуу, сунуш аркылуу бир туугандарын ушул мен азыркы кызмат кылган жеримде кызмат кылып жатам. Анан көбүнчө ушу өспүрүм кезекте жана жаш кезекте Кудай жок жашоо, Кудайга жол көрсөтө турган адам керек экендигин Кудай көрсөткөндө, бүгүнкү күндө ушул жаштар менен жана өспүрүмдөр менен иштеген мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан бүгүнкү күндө эч өкүнбөйм, Кудай менен баскан жолумда. Өзүм азыркы жашым 32 жаштамын, бирок ушул жашка чейин Кудай менен болгон жашымды 24 жаштан бери азыркы жашымды эстесем ушунчалык кубанычтуу,
Мурда эгерде жүрөгүмдө көйгөй деген сөз чыкпаса оозумдан, бүгүнкү күндө Кудайга даңк, Кудайды даңктоо, кубаныч сөздөрү гана болуп, анан башка адамдарга ушунчалык жакшылык кылып, башка адамдарга кызмат кылайын деген каалоо, башка адамдардын жанын куткарып калыш үчүн эмне кыла алам деген суроо менен Кудай мага жардам берип келатат. Кудай даңкталсын. Амин.